Чаевыйлар анан экесе болот, экесе көп болот. Просто биз ошол адистик тандоо боюнча бизде туура эмес ой жүгүртүү калыптанып калганда кыргыздарчы. Мисалы үчүн ошол архитектор болуп бүткөн 7 жыл окуп диплом алып баргандар мисалы англис тил билбегендиктен ошол жумушка орношо албай калат, же болбосо убактылуу акча таап келейин деген ниет менен барып ошентип официант болуп, же болбосо аэропортко баягындай customer service деп коет, ошондой орношуп кыска мөөнөт үчүн барып, анан ал барганда уже 7 жылдык окуган немесин унутуп калат да. Ошол бойдон анан өмүр бою ошол жолго түшүп кете берет да. Убактысын дагы ойлонбойт, ошончо кетирген убактысы, ошончо кетирген күч аракети, өмүрү, ата-энесинин акчасы, ал дагы башка маселе. Ошол сен кантип неме алып калдың, орноштуң, баары эмне кылып орноштуң, кантип, эмнеден баштадың Катарда? Мен Катарда биринчи ошол жерде агентстволор менен барып ал жакта ошол жумушумду алмаштырдым. Андан 1-2 жылдан кийин ошол туристский компания менен иштеп калдым. Турциядан килем алып келип алып ошол чоң курулуш компаниялары менен иш алып барабыз. Чоң мейманканаларга паркет, килем төшөп ушундай проекттер менен, тендерлер менен иштейбиз. Эми ошону буюрса чет өлкөдө алган тажрыйбаны ушу Кыргызстанга дагы килем алып келейин деп ниет кылып аттым. Азыр Нургазы байке экөөбүз ушинтип базардык кылып, могу жерде Кулатовадагы дагы мен иштеген иште боюнча көп магазиндерге кирип сүйлөшүп чыктык. Бул жерде дагы көп проекттер жасашат экен негизичи. Мечит куруу боюнча бул жерде бир азыр орус эже менен сүйлөштүк, ошо өзүнүн магазини бар экен. Ошо орус кыздын колунда 2 мечит проект бар экен. Анан ошого таң калып азыр орустар мечит курат экен деп ойлонуп сүйлөшүп аттык эле. Эми көрөбүз ошону. Баягы эл аралык стандарттагы калың мечит килемдер бул жерге туура келеби, ошону азыр сүйлөшүп атабыз. Баалары бир аз кымбат болуп калабы деп. Себеби бул жакта мечиттерге баягы линиясы менен эмени кыбла тарабын караган килемдер коюш керек деп айдей. Араб өлкөлөрүндө ушундай да стандарт. А бул жерде мисалы мечиттерге кирип көрсөң, түзүлө эмелер коюп коет да. Анан кийин эмени кыбла буяк деп туруп да чийип коет экен дубалга. Ошону көрөбүз эми арабтардын международный эл аралык стандарттагы килемдерди алып келе алабызбы, ошол маселени сүйлөшүп, ошол тажрыйбаны бияка ташуу ниетиндемин. Байке экөөбүз көрөбүз эми. Сен ошондо азыр килем сатыш боюнча окутуштуу болар. Тилди кантип үйрөндүң? Англисче, түркчө, арабча? Англисчени мен университетте окугам. Анан өзүм Ошкуда окугам. Андан кийин ошо Турцияга барып иштеп жүрдүм 1 жыл. Ошол жакта дагы практика болду. Андан кийин ошо айткандай араб өлкөсүнө кеттим. Ошо контракт менен ошол практика аркылуу, баардык нерсе практика аркылуу болгондой да ошол ал жактан клиенттерди таап ошентип иштеп эме кылдык да. Азыр бизде эң негизги миграция Россияга да. Анан ошо араб дүйнөсүнө, Перс булуңуна чакырып кыргыздар барса болобу, жокпу? Негизи ушул жөнүндө илгери азаттык бир эме тартты эле. Ал учурда биздин азыркы Жанар Акаев азыр эме болуп калды. Депутат болуп калды. Ошол азаттыкта иштеп жүргөндө бизге барган Катарга. Барып ошол жерден бизден интервью алган эле, кандай Кыргызстандагы азыркы жаш поколениеге кандай эмелерди бересиңер келип иштепсе депчи. Ошол эле сөздөр биринчи орунда англис үйрөнүш керек дем, ал өлкөлөргө чыгыш үчүнчү. Англис үйрөнүш керек, анан кийин туура адис тандап, университеттеги тандаган адистерине мындай олуттуу мамиле жасаса, ошону жакшы үйрөнүп, анан ошол эле учурда англис тилин кошо үйрөнсө, менин оюмча чет өлкөдө биздин кыргыздарга ылайыктуу иштер көп деп ойлойм. Перс булуңунда? Перс булуңунда, Араб Жарымадасында. Ал жерде Саудовская Аравия бар, ал жерде Катар бар, Бириккен Араб Эмираттары бар. Ал жерлерде өтө көп жаш муундарга азыркы заманбап адистиктерге өтө көп муктаждыктар бар. Бир эле кыргыздар эмне жагынан утат ошондо? Мисалы эми дүйнөдө улут көп да. Жанында Индия турат, жакын Пакистан турат. Ошолордон кыргыздардын эмне артыкчылыгы бар дейм да? Мисалы кыргыздардын эмне артыкчылыгы бар? Эми аларга караганда бул Индия жактан келген жумушчулар ал жакта бир 20-30 жылдан бери турукташып калып, аларга все равно биринчи көргөндө эле төмөн айлык бере тургандай орношуп калганда ал жакта араб өлкөлөрүндө. Аларга караганда биз мындай көрүнүшүбүз, анан
жүрүм турумубуз аларга башкача көрүнөт да, все равночу. Анан бир индус менен бир кыргыз бир жумуш эмеге интервьюга бир кирип калса, кыргызга ошол эле жумушту кыргызга көбүрөөк айлык бериши ыктымал чоң да. Билимдүүбү же кандай? Же өңү жакшынакайбы же кандай? Өңү дагы жакшынакай, кыргыздан ак жумал келебиз го биз эми. Анан ошол эле учурда кыргыздар мындай тоокел болушат да, бир нерсени тез үйрөнүшөт. Ошондуктан бир ишти мындай тарс-тарс бүтүргөн калкпыз го бизчи. Ошол жактан да биздин артыкчылыктарыбыз бар деп ойлойм да. Азыр Катарда, Дохада канча кыргыз бар? Дохада аз эле кыргыз бар. Дохада акыркы жолу мен элчилик менен сүйлөшкөндө 500-600ге жакын кыргыз болсо керек. Көбү азыркы учурда ошо жаңы курулган Хамат эл аралык аэропортунда иштешет. Анан мынау суулук салонунда иштегендер көп бар. Кыздар, акыркы 2-3 жылдын ичинде. Ошолор канча табат суулук салонунда иштеген кыздар? Орточо. Суулук салонунда иштегендер орточо менин оюмча алар жатакана, тамак ашын өздөрү камсыздайт ошол компаниялар. Айлыктары менин оюмча эң аз $1000 аз эмес. $1000-2000 болсо керек менин оюмча. Азыр Катарда кыргыздардын ичинен эң мындай жакшы иштеген, кирешеси жакшы ким деген балдар бар же кыздар силер тааныгандан? Эми алардын атын айтканга өздөрүнөн сурабай. Жок, атын айтпай эле койгула, бир бала. Мисалы, ал жакта чоң курулуш компанияларында директор болуп иштеген кыргыз байкелерди тааныйм. Анан могу Qatar Foundation деген дүйнөдөгү эң чоң фонддордун бири бар. Ошол Катар эмиринин апасынын фонду. Ошондо иштеген кыргыз кыздар бар. Аябай жакшы маяналар менен иштегендер. Qatar Airways'да иштегендер бар. Катар аба жолдорунда ошол жерде чоң кызматта иштеген кыргыздар бар. Эми булар таанышы жок эле кирди да. Кыргыз үчүн бизде таанышың болуш керек, депутат болуш керек, андай деген бар да, түшүнүк. Алар кантип ошондой кызматка барып калды? Мисалы үчүн биз талантым бар, таанышым жок дейбиз го. Ал жакта андай иштебейт да. Ал жакта талантың болсо, таанышсыз эле кирип кетесиң жумушкачы. Ошо бир эле көпүрө ал жакта интервью да, собеседование. Собеседованияга киргенде сенин тилиң, анан жөндөмдүүлүгүң алар байкаса, анда алар сени суроосу жок эле жумушка алат да. Мен өзүм тажрыйбам. Сен азыр канчанчы теп иштесиң? Ошо өзүңдүн компанияңда. Жок, мен өзүм компаниямда директормун ал жакта. Ошо турецкий компания директор болуп иштейм. Айтып кеткендей эле мен өзүм Facebook баракчама да жаздым эле. Ошол паркет, ковролин, килем, ар кандай размердеги ошол жаатта иштешем дегендер болсо, же проектиси болсо, ошолор менен иштешкенге контакттарымды жазып койсоңуз мага байланыш. Facebook'та ким? Кармышаков Азамат. Кармышаков Азамат англисче. Ооба. Инстаграмда? Инстаграмда дагы ошол. Точно ошол. Ютубта жок. Ютубта жок. ТикТокто жок. ТикТокто бар, Садразамус деген. Твиттердечи? Твиттерде дагы бар. Ал жакта кайсы соцсет жакшы иштейт? Кайсы соцду иймеш? Ал жакта Твиттер өтө жакшы иштейт. Арабтар Твиттерди көп колдонушат. Анан кийин Snapchat'ты көп колдонушат. Instagram, андан кийин Facebook. Мен оюмча Facebook эң жакшы барат. Ошо ийгилик, мында бир кеңири сүйлөшөбүз. Рахмат.